Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер. Биздин үнүбүз угулуп атабы. Бир аз өзүңүздөр маалымат берип, комментарийга жазып коюңуздар. Сиздер менен биз даярданып, аны мен баарын даярдаганга чейин достор кирип, комментарийде зоогубузду текшерип, өзүңүздөрдү кол көтөрүп же класс басып койсоңуздар, андан кийин биз өзүбүздүн эфирибизди баштайбыз. Звукту көргөндөр болсо жазып коюңуздар. Чыкты болуш керек звук. Звукту бир сире өзүң карап койчу. Менимче чыкты го дейм. Бир аз өзүңүздөр маалымат берип, комментарийга жазып коюңуздар. Звук жакшы эле анда, Буюрса жакшы эле. Менин үнүм чыкпай атат, менимче. Биз даярданып, аны мен Менин үнүм чыкпайт, бирок эми чыкты азыр. Кирип, комментарийде зоогубузду текшерип, өзүңүздөрдү кол көтөрүп же класс басып койсоңуздар, андан кийин биз өзүбүздүн эфирибизди баштайбыз. Менимче жакшы эле. Жакшы эле деп ойлойм. Звукту көргөндөр болсо жазып коюңуздар. Менимче жакшы эле. Менимче жакшы эле. Өчүп калды окшойт, же өчкөн жокпу? Менимче жакшы эле. Батя, карап койсоң. Үзүлүп калды го дейм. Прерван деп чыгып атат да. Же звонок келип калды мага. Жакшы эле. Достор, бир аз сабыр кылып турабыз. Эфирибизди андан кийин баштайбыз, достор. Сабыр кылып турабыз. Достор, бир аз сабыр кылып турабыз. Эфирибизди звукту азайтып коеюн балдар. Бизге кирген досторубуз бар. Азыр 31 адам көрүп атат. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу биздин сыртта жүргөн мекендештерибиз. Эртеңки келе жаткан сиздердин майрамыңыздар менен биздин майрамыбыз менен бүгүн жакшы биздин Москвадагы мекендештерибиз аябай жакшы бир маареке өткөзгөнгө аракет кылышты. Аны биз көп болуп көрүп турдук. Ал жерде чогулуп сүйлөшкөндө эле өтө чоң нерселер бар. Эми бул жакта Замир чыгып атат, сүйлөй бер дейт. Не кыжылуу деп атат кыскасы. Достор, бизде мындай чай ичип отуруп сиздер менен сүйлөшөлү деген ой пикирибизди жана башкаларды Кыргызстанда болуп аткан окуялар боюнча кыскасы бүгүнкү темабыз биз кайда баратабыз деген теманы тандап алдык. Бизде конокто оштон атайын келип бизге ушундай эфир кылалы деп сүйлөшкөнбүз. Ошого макул болуп келген биздин жаш активист мырза. Сага сөз, өзүңдү тааныштырып. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу касиеттүү кыргыз калкым. Атым Замирбек, фамилиям Шамшидин уулу. Мирлан ага айткандай, Ош шаарынан келип, борбордо анча мынча иштерибизди жасаганча мекендештер менен түз эфирде өлкөбүздө болуп жаткан окуялар, биздин бара жаткан багытыбыз, келечегибиз жана буга чейинки басып өткөн жолубузду улап бара жатабызбы же бир туңгуюкта көз көрбөгөн эле көрүнгөн тарапка айрымдардын куру чакырыктары менен
көрүнгөндүн ар нерсе айткан сөздөрү менен эле ээрчип баратабызбы? Чындыгында биз барат жаткан жолдун бир адреси барбы, бир дайыны барбы? Бир идеяны кармап баратабызбы, бир тууну кармап баратабызбы, эмне кылып баратабыз? Ошол жөнүндө кеп кылалы деген сунушуңуз мага аябай жакты. Кудай насип эткен болсо, биз мекендештер менен суроолоруна жооп бергенче, акылыбыз мүмкүнчүлүгүбүз жетишинче кайда бара жаткандыгыбыз жөнүндө акыл калчап көрөлү. Рахмат, Замир мырза. Мындай да, менде азыр бизде сырттан жалаң биз менен көпчүлүгү саламдашып атат, учурашып атат. Аны биз кой берип, анан кийин реалдуу суроолор болсо, ошого өтсөк. Бизде азыр көпчүлүгү Россия Федерациясынан көрүп атат. Анан кийин биздин жаш активист балабыз, бул Германияда жүрөт, азыр бул да кирди. Анда көрүп атабыз. Нуркан деген балабыз. Дагы бир жолу, урматтуу мекендештер, бүгүнкү темабыз биз каерде баратабыз. Ушул теманын тегерегинде биз бүгүн өзүбүздүн акылыбыз жетишинче ушул убакытка чейин кандай тажрыйбалар топтодук, эмнелерди башыбыздан өткөздүк, жана эртең эмне болот. Ушул тема боюнча сүйлөшөлү. Биздин убактыбызды бир белгилеп койсокпу, өтө эле узап кетип аткан күндөр болуп атат, ага мага көпчүлүгү жазып атат. Бирок достор, өзүңүздөр комментарийга жазганда суроо берип атасыздар, ошол суроого болушунча жооп берип аракет кылгандыктан ошончо узарып кетип атат. Замир, менде биринчи мындай суроо. Албетте биз башыбыздан экөөбүз кантип таанышып калганбыз, шайлоонун артынан таанышканбыз, саясий жактан таанышканбыз. Ушул боюнча биринчи суроо берейин. Кандай ойлойсуң? 2020 жылкы шайлоодон быйылкы шайлоонун айырмасын азыр алдын ала биз мындай акыл жүргүзүп, акыл калчаппы же болбосо бирдемке дей алабызбы? Мындай айта алабызбы? Алдын ала. Албетте айта алабыз, анткени элибиздин арасында бул күнүмүш адатка айланып бара жаткандай тилекке каршы. Анткени 2020 жылдагы шайлоо партиялардын тизмеси менен олигархтар биригип кирип, элди пачкалап сатып алган тарыхтын айынан, ошол окуянын айынан тарых кайталанып, революцияга чейин алып барбадыбы? Эми 2021 жылдагы боло турган шайлоодо дагы ошол эле көндүм, ошол эле көрүнүш болот деп күтүп атам, анткени ошолор эле кайра убагындагы жасаган мыйзамсыз иш аракеттеринен, шайлоо учурундагы одоно мыйзам бузууларына эч бир саясий дагы, юридикалык дагы баа берилбегендиктен, эч ким жоопко тартылбагандыктан, алар кайра эле ушул саясий оюнга аттанганы чамданып турган кези, ал эл арасында кимдер кайсыл округтан кантип чыгаары эбак айтылып баштады да. Буга чейинкисинде партиялар биригип алып туруп, жалпы Кыргызстанга аттанып, анын ичинен партиядан кирген олигархтар өздөрүнүн аймактарын бөлүп отурган болсо, бул жолу мамлекет мыйзамды бөлүп берип койду. 36 округга бөлүп берди. 36 округтан эми кимдер келет дегенде, эл ишенесизби, мен чыгам десем, мен бир округтан депутат болуп чыгууга? Жок, үстүңдөгү бир өмүр алмашпаган ак көйнөгүң менен эч качан чыкпайсың. Анткени сени менен катарлаш конкурент болуп чыга турган кишилер кечээки эле шайлоолордогу ошол жолду практикалап, үйрөнүп, кадимки көрүнүшкө айлантырып алып, мындай сатып алуудан эч кандай коркпой деле, кооптонбой деле эптеп ушул элдин добушун 1-2 миң сомго алып алыптыр. Андан калганы өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы менен иш алып баргандыгына себеп болгондуктан буга чейин ал кишилер кайра ошентип келишет. Алар кимдер дегенде, ушул мамлекеттин башына кимдер келген болсо, кимдер бүгүн бийлеп турган болсо, ошолордун алдынан батасын алды деп кыргызда жакшы айтып коюшат. Ушунун батасын алыптыр. Президенттин, Жапаровдун же ким дагы Ташиевдин дейби, же премьердин дейби, кимиси бүгүн көп маселе чечип аткан болсо, менимче жарышып эле чечип атат го, биринен бири мен эле мен депчи. Ошолордун алдынан батасын алгандар барат дагы жанакы расмийлешип берген округтан бар максимум акчасын
чачышып кайра элден ушул добуш сатып алуунун аракетин көрүшөт. Демек айырма болбойт деген сөз да. Буга чейинки эле кадимки эле көрүнүштү улантышат. Макул дагы мындай суроо. Экөөбүз Ош шаарында кечээки кийинки шайлоодо, акыркы шайлоодо бирге болдук. Кыскача шайлоо кандай өттү? Кыскача. Мен аны билем. Эми эл журт билсин. Анан кошумча суроо. Бир партия жок болду да ортодон башка партия келди. Анан ошол партия эч ким тааныбаган, эч ким билбеген партия ошончолук деңгээлде статуска ээ болуп, ошончолук добуш алды. Ал добуштар кайдан пайда болду? И биринчи орунду алган партия дагы каяктан пайда болуп калды? Жана кимдин кландарынан? Ушул боюнча мындай карап мындай грамотно жооп бербесең дагы карапайым элдерге түшүнүктүү болуш үчүн. Оштогу шайлоо Кыргызстанда кандай болсо, макро деңгээлдеги шайлоо ошону эле микро деңгээлинде ошондой эле болуп өттү. Биримдик партиясы, Мекенем Кыргызстан партиялары элди добуш сатып алып парламентке кантип келген болсо, келип кайра куулуп жокко чыкпадыбы? Ошондой эле тартипте өттү. Айырмасы Мекенем Кыргызстан эмес, биримдик эмес аталышы. Аталышы Ата журт Кыргызстан, биздин Кыргызстан дагы жана башка партиялар. Анда мындай болуп тур да, жанакы мына биздин сыртта жүргөн мекендештер көрүп атат да. Сыртта жүргөн мекендештер Россиядан депортация болуп кетсе, келет дагы көлүгү менен паспортун алмаштырат дагы, ошол эле жүз, ошол эле ат, бирок аты жөнү башка. Жет атанын бирөөсүн коет да кетет. Ошол эле. Ооба, ошондой. Ушундай эле ичиндегилер ошолор эле. Биримдиктин составы, курамы ошол бойдон Ата журт Кыргызстанга көчүштү. Ичинде кайра эле ошолор шаарда ээлеп алган, чеңгелдеп алышкан коррупционерлер, жанакы патхалимдер, күн карамалар, буга чейин алар СДПКда да жүргөн. Ошто акыйкат издегендердин көкөйүнө тийген кишилер. Шаардагы муниципалдык мекеме ишканаларды 15, 18, 20 жылдан бери ээлеп, жетекчилигин бербей келген кишилер. Кечээ эле биримдиктен СДПКдан мэр болуп, биримдиктен кайра уланып тагдыры жүргөн киши ошол Ата журтка өтүп, укмуш уралап өткөзүп берди эле, алып келди Бишкекке. Аябай сулуу, орусча айтканда красиво тепти дагы 10 күндө эмне кылды? Тилекке каршы биздин жанакы кыргызды оңдурбаган трайбалисттик көз караштар менен, ошол сезимдер менен анаң тарап чаап түштү. Эмнеди айтасыз? Кеп эми ал кишиде болбой, бул жерде ушул аймакта болуп калат. Биз ушундай бөлүнүп, жарылып, трайбализм оорусу күчөгөн учурда алып келип Бишкектен ошол кишини жертва кылды, ары кетирди. Кээйлер айтып атат, эми мен ал сөздү айтуудан алысмын. Рас болуп туруп ошону көрмөк, Ошто канча күйгүстүү эле. Акыйкат издегендердин бутун тосуп, колун тосуп депчи. Буну аттуу баштуулар эле айтат бул сөздү. Бирок убагында айта алган эмес алар. Кеткенден кийин айтып атат да. Эми убагында айтканга алар да эрк керек да. Дух жеткен эмес мындай жеткени. Ооба. Түшүнүктүү. Анда ал партиялардын бардыгы мындайча айтканда мыйзамды айланып өтүп келген партиялар. Ооба. Бирок ал партиялардын мэр шайлагандарын да көрдүк. Мэр шайлоо болду, мэр дайындалды кечээ жакында. Болмуш болду. Бирок альтернатива бар беле ал жерде? Эми Ош шаарында билеги күчкө, акылы, жанагы билимге, илимге толгон шаардын көйгөйлөрүн жеринде жашап, жон териси менен сезип, билип, аны чечүүгө мүмкүнчүлүгү бар, ошончо бар болчу. Аялынан деле, эркегинен деле, жашынан деле, улуу муунан деле, орто муунан деле. Бирок чыктыбы ошолор? Чыга алган, альтернатива катары чыга алган жок. Анткени бүгүн билесиз да, бийлик бул мыйзамдуу бийлик эмес. Мыйзамды четке сүрүп коюп, жанакы күрөөздүк мүнөз менен, бандиттик жолдор менен, коркутуу үркүтүүлөр менен, жана башка менен ушундай бир алектенгендиктен ал жерде даалап баш көтөрүп чыккан кишинин өзү болгон жок. Хотя Ош шаарындагы тургундар жакшы эле иштеди эле деп оң баасын берип жаткан, мурдакы мэр ошол жерде калып иштегенге деле мүмкүнчүлүгү бар эле, альтернатива катары же жок дегенде өзүн сынап, ошону жакшы жасаган иштерине жанакы шаардык кеңеш бир алаканга салып көрүп,
кайра шайлап кою мүмкүнчүлүгү бар эле, бирок аны койбой бул жака алып келип ушундай бир оюндарды кылбадыбы. Эми булардын айласы укмуш көп экен да, ошонун бирөөсүн баары пайдалана берет экен. Чыкмак, бирок тилекке каршы чыгартышкан жок. Макул. Мындайча айтканда 99% кечээ шайлоо 99% берди азыркы мэрге. Шайлоонун башыбыздан өткөзүп жүрөбүз. Реалдуу шайлоо дегенде 45 адамдан болбойт дегенде 25-ке 20, же болбосо 35-ке 10 деп коелучу. Же болбосо 1-2 бузукка чыгат эле. Эки жакка каршы добуш берет эле. Мен мындайча айтканда түшүнбөгөн адамдардын, мындай саясатка түшүнбөгөн адамдардын мен суроосун бергим келди да сагачы. Мен билем, ошолор менен кошулуп кызык адамдар экенсиздер да. 100% идеалдуулукту көрсөтөт атпайбы булар. Аны силер кайдан түшүнмөксүңөр? Булар шайлоо деген таза болот, бир бүтүнгө келебиз, бир ойго келебиз, бир тилекке биргебиз дегенди далилдеп атпайбы? Значит, буга сүйлөшүп алышкан. Же болбосо үстү жагынан албетте. Ар биринин үйүндө конверт келген, мындайча айтканда. Балким. Реалдуулукта эми шайлоонун 95-98% депутаттардын ою бир пикирге келүүсү мүмкүн эмес болчу. Эмне себептен? Анткени Ош шаарына мэр болуп барган кишини өмүрү ассаламу алейкум деп колун кармаган кишилер, депутаттар. Өмүрү ал кишинин жанакы кепилдик берип айтам. Бир дагы депутат ошол кишинин, азыр мэр болгон кишинин өмүр баянын, таржымалын, бейнесин, жасаган иштерин, ким болгон, кантип, кайдан келди, эмне иш жасаган буга чейин, Ош экинчи борбор, кандай күн болбосун. Ал жерде дээрлик миллионго жакын элдин тагдыры бар. Ал жерде бизге окшогон жаңы үй бүлөлөр, жаштар канча өсөм деп мамлекетке кызмат кылам деген канча эл жаш улан кыздар жүрөт. Канча мамлекетке эмгегин сиңирип койгон ата-бабалар жүрөт. Жана дээрлик жанакы 3000 жылдан ашуун тарыхка бай болгон Кыргызстанды дүйнөгө туризм алкагында тааныштырууга мүмкүнчүлүгү эң чоң потенциалы бар шаар турат. Анан ал жерде кепилдик берип айтам, бир депутат бирөөсү чыгып мен окудум, Аллах күбө десин эле чыга албайт. Анткени алар түз келди 7-чи кабаттан. Же телефон аркылуу жанагы дүңкүлдөктөр чалды. Кай жерин жулам деп айтты, аларды билбейм. Ушу бир жерин жулам шайла десе керек, анан чыгышты. Мен ойлойм да Замир, мындай да. Алар үстү жактан сен болосуң деп депутаттыкка алар депутатка келгенге жардам берген. Же болбосо кызматташабыз деп договор түзүлгөн алдын ала кызматташып атат. Кыскасы бул эми жанагындай саясий цепочка деп атасак туура болот да. Булар жанагы өлбөс, жетпес ушундай бир топтор бизде тилекке каршы түзүлүп калган бир топ. Ушулар мамлекетти калчап келе жатат. Башына ким келбесин айырмасы жок, куйругу үзүлбөйт. Алар ушул биринин артынан бири уланып эле кайра келе берет. Алар деген арсыздар, алар бир подхалимдер, аларга шаар керек эмес, мамлекет улуу эл керек эмес, аларга кызмат керек. Буга чейин да алар ошентип эле келишкен да. Эгер аларда кичине ар-намыс эмне болгондо, кечээки биримдиктин окуясынан кийин алар кайра келмек эмес, жок дегенде. Кайра ошол эле кишилер атпайбы? Оштуктар аны аларды мынтип эсептеп беришет беш кол менен. Мен эле айтып атат деп жаман көрүштөрү мүмкүн. Ошко барып көчөдө кыдырып сурасаңыздар, айтып беришет. Канча сомдон берип, ким качан келгенин, анан ишеним барбы десең койчу деп кол силтеп аралашат. Ушундай. Түшүнүктүү. Бизде жанагы үйрөнгөн адат калабы болуп тур да. Кайра эле эркек букет берип, голландский роза берип атышпайбы? Эми ушул жерден мен өтө эле акча чыгып кеткен жокпузбу дейм да. Темага негизги темабызда кош айткым келип атат да, биз кайда баратабыз дегенге кош айтып кеткенге туура келип атат да. Биз чындыгында кайда баратабыз? Ушул гүл берип аткан процессти көрүп туруп эле кайда бара жаткандыгыбыз жөнүндө кеп кылсак болот. Же болбосо кайда бара жаткандыгыбызды түшүнсөк болот. Жанакы эркекти жыттаган заманды ата-бабаларыбыз көрбөй тилекке каршы бүгүн биз көрүп калдык. Бул эмне дегенде башында. Азыр эми көпчүлүгү көнүп деле калды. Эми анысы аз келгенсип саясий ишмерлер, шаарды калчайм деген кишилер бири-бирине букеттеп гүл берип, мындай эркектей же аялдай болбой калгандыгы бул жана биз кайда баратабыз деген чоң суроону туудуруп атат да. Чындыгында кайда баратабыз? Биз мыйзамдуулуктан мыйзамсыздыкка карап, артка карап баратабыз. Өнүгөлү деген ниетибиз калп,
бирок өнүгүүгө эмес, кайра өчүүгө карап баратабыз. Уучубуз улансын дегенибиз дагы кайсы бир деңгээлде калып, тескерисинче артка баратабыз. Анткени ууч уланыш үчүн, тукум уланыш үчүн, кийинки муун тарбияланып, төрөлүп өсүш үчүн аялга эркек же эркекке аял гүл бериш керек, балким мындай түз маанисин алып келгенде. Ошол себептен биз чындыгында аябай ойлондурган суроода биз кайда баратабыз? Көрүп атасыз. Баалуулуктардын баардыгын тебелеп бүттүк. Улуттук идеология деген калган жок. Жанакы Азиянын арыстандары булар кыргыздар деген бааны бүгүн айтканга арданасың. Манастын урпактары же болбосо миңдеген жылдар, бир нече кылымдар жашаган түбөлүктүү кыргыз эли деген атты атайын десең, Манастын урпактары же ага чейинки биздин хандардын, бектердин урпактары майдаланып кеткен, айырмасы жок калды. Мындай мурдунда жыты жок деп айтып коюшат го бизде. Мурдунда жыты жок, ушундай бир эл болуп калдык да. Ошол себептен биз кайда баратабыз? Ар бир адам ушул сөзгө маани берип, кичине болсо да жүрөгүн кичине бир тызылдатып ойлонуп туруп, анан чындап эле туура эле баратабыз, туура эмес баратабыз. Эгер туура эмес барата турган болсок, анда туураланалы деп жалпылыктуу бир ойго келгенибизде, анан багытыбызды табабыз, түздөлөбүз. Түшүнүктүү. Эми бизде азыр көбүнчө сыртта отуруп, сыртта көрүп аткан мекендештер көрүп аткандыктан ушул кайра ушул миграция жагына дагы кичине көңүл бурсак. Биздин кыргыз эл каяка көчүп баратат? Каяка кетип баратат? Жана алардын ордуну ким толуктоп атат? Биз Кыргызстанда жүрөбүз. Кыргызстанда жүргөн катары аларга баабызды берсек. Себеп дегенде, сырттан келген мекендеш менен сүйлөшсөң, мен бир аз жашаганы келдим, көрөм дейт да. Мен калам, жашайм, болду, мен үздүм ал жакта дебейт. Бул биринчиси. Экинчиси, алар бир айда, 2 айда эчтемкени көрбөйт, эчтемкени билбейт. Кетип калып атат кайра эле. Бирок Кыргызстанда эмне болуп аткан нерсени биз көрүп атабыз. Чакырат элем да. Анткени ал киши ошол жерде 4 сапыр менен керемет айтып койгон. Биз кайда баратабыз, көчүп кайда баратабыз, башка мамлекеттен биз эмнеге түнөк тапкыбыз келип атат, ал жерге барган балаң ошол жерде киндик каны тамып, ошол жерди менин мекеним деп сүйүүсүн ал жерге берип калып, бул жаккен орундар башкалар менен толукталып калышы мүмкүн. Кайт мекениңе деп укмуш какшап, тилекке каршы көөдөнү кыйкырып аркы дүйнөгө кете берди. Тилекке каршы биз тирүүсүн укпаган эле экенбиз да. Эгер ошол кишинин айтканын айтса ошончолук айтар да. Мен айтканым менен канча киши, канча эл ошол нерсени туура кабыл алып түзүлө калат, менин көзүм жетпейт, бирок менден улуу канча турмуштук тажрыйбага ээ Кыргызстанда эсептесең 4 киши болсо 4-түн 1 болгон киши кыйкырып кетти, бирок укпадык эле. Кеткенден кийин угуп башташты. Ошончо да кеч эмес. Мен сырткы миграцияда жүргөн туугандарды, бир туугандарды, кыргыз элин мен кайткыла деп айтмакмын да. Келгиле, ушул жерде дагы Кудайым берген рызкыны таап жегенге мүмкүн. Ачкадан өлүп калат деген бул түшүнүк азыркы заманга тийиштүү эмес. Мунул аламдашуу доорунда, мунул Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүндө Кыргызстанда ачкадан өлүп калуу бул дээрлик мүмкүн эмес нерсе. Ошол себептен сиздер келип да жанакы бул ойду Гитлердин СССРге кол салуусундагы кичинекей окуя менен айткым келет да. СССРге кол салганда Гитлердин алгачкы армиясы болотого келип тыгылып өтө албай, анан кайра Гитлерге чыгышат экен да, биз жеңе албайбыз, жеңиш биякта турсун, ал чек арасына кире албай атабыз. Болото турбайбы айланасы, ушул жерин эске албай калыптырбыз да. Десе Гитлер айткан экен. Планда жок эле. Планда жок. Биринчи танка тыгылат, экинчи танканы соруп кетсин жер, үчүнчүнү, бешинчини сорсун, алтынчысы өтөт да. Көпүрө болот да акыркысы. Алтынчысы өтөт да, депчи. Ошол себептен мен элиме кайрылат элем, миграцияда жүргөн. Келгиле, бүгүн биз болотого тыгылып берели, биздин муун келечек көпүрө бололу, алар жаркын жашоого кетсин. Сиз да кетип, мен да кетип, четтеп, ал жактан түнөк таап жашай бергенибиз менен улуттун уучу кантип уланат? Ал жерде Рахманов айткандай, бирөөнүн жерин менин жерим деп эсептеп, ал жердеки менталитет, улут, эл такыр башка аралашып, биз айрыкча кийини өтө деле күчтүү эмес эл, тез эле чоң улуттардын арасына
кийлигишип жок болуп кетишибиз мүмкүн. Ошол себептен эгер улутту сактайбыз десе, кыргыз мамлекеттүүлүгү дагы мындан ары түбөлүккө жашайт, кыргыз улуту тээ кыяматка чейин жашасын деген ниетибиз бар болгон болсо, анда кайталы. Кайтканда эмнеге? Мындай саясий процесстер шайлоолор учурунда айрыкча кайтып келип, мындай адилеттүү жолду тандаган бир мамлекетти оңдоп түзөп кете турган кишилерди алып чыгып берип коюп. Ушул сөзүңдү кыргыз эмес башка улуттун эң легендардуу политиктердин бирөөсү айтты да кечээ жакын. Уктуңбу сөзүн? Жириновский Айтты. Кыргыздардын баардыгын кууп чыгыш керек да Кыргызстанга жөнөтүш керек. Пускай ошол өздөрүнө барып тартипти орнотуп туруп келсин деп. Ошол сөздүн маанисин түшүндүм да. Биз эми ал кишини мындай ал сөзү менен кээ жектеп атабыз да. Ал Бирок бул жерде өтө чоң нерсе сөз жатат. Ал бизге керек болсо бир мүмкүнчүлүк берип атат. Барып түптөлүп ал, мекениңди сактап кал, улут катары сакталып кал, жашап кал, анткени сен байыркы элсиң деп атат да анын ички туюмундачы. Мен ушинтип түшүндүм да ал кишиникинчи. Ал күйгөндөн айткан сөз катары. Биринчиден сатылбайт. Экинчиден көйдөнү толук. Үчүнчүдөн алар сырттан көрүп Кыргызстанды эмне кайсы акалда болуп атат көрүп турат. Алыстан. Ошол себептен. Мен өзүм Россияда жүрүп келгем. Мен 2006-жылдан бери жүрүп Рахман Разыков агайды жакшы түшүндүрүп, жакшы айтып койдуң, эстетип. Рахман Разыков агай күндөрдүн биринде бир күн экөөбүз көп жүрдүк ал жакта. Күндөрдүн биринде күлүп, китепти окуп берип айтат да, анан кечине келип айтат. Элге жетти деп ойлойсуңбу дейт да. Анан жетсе керек десем, жетпеди деп атпайбы. Себеп десем, сен бул жакта жүрөсүң го деп атпайбы. Анан мен ошону түшүнбөдүм. Эми өткөзүп койдум. Андан кийин дагы бир киши айтты, анын кишинин аты атасам азыр баары чалкасынан кетет. Адахин Кимсанбаевич. Ал айтты да. Сен бул жерде туруп эчтеме өзгөртө албайсың. Сен өзүңдөн башта депчи. Мен ошол күнү батаны кылып, жыйыштырып келе бердим. Мага таасири тийди. Ошонун артынан бирок мен азыр Кыргызстанда жашап жүрүп, көрүп жүрүп, кандай баалуулуктар бар экен мен көптөн бери унутуп койгон, өзүм сыртта иштеп жүргөн мигрант катары көрүп турган маселелерди мен көп мекенистер менен бөлүшкүм келип атат да. Рахман Разыков агай кетти. Ага чейин Элмирбек агайыбыз кеткен. Бул кишилердин бар жогунда дагы биз жанында болдук, билесиң өзүң. Бирок кечээден бери келип аткан бирок батыл унутуп койдук. Рахман Разыков агайды ким экенин көпчүлүгү билип туруп да көп нерсени кылдырткан жок. Ал өзүнчө маселе. Бирок ушундай инсандарыбыз аз калып атат. Биз ушундай кишилердин артынан, ушундай залкар кишилердин артынан улап кетчү адамдар барбы? Эми албетте уучу узкур эмес, бирок маселе андай кишилерди колдоп алууда болуп атпайбы? Элибиз ушул нерсеге келгенде эле ага чейин айтышат. Ушу келбесе болбой калды. Ушулар жасабаса болбой калды. Дешет да, анан ошол күнгө келгенде Мадумаров келбей калса болбой калды. Мисалы, Мадумаров, Адахин Кимсанбаевич келбей калса болбой калды деп айтышат. Бирок бул кишини дарбытышат ошентип. Келип чечип бериңиз маселелерибизди. Жанакы кезинде үзүлгөндү уладык деп уралагандардыкы дагы үзүлгөнү уланбай калгандыгын билбедикпи кийин. Бирок убагында үзүлгөндү улабайт десе ушул кишини укпай койбодукпу? Анан ошол үзүлгөндү эми ушул киши улайт. Сиз улайсыз чындап. Бул анык нерсе деп батаны берип, ар жерде айтып, теледен чыгып, башка жерден интервьюлардан анан кишини алып келебиз дагы. Моментине келгенде жанагы 1-2 миң сом маселени чечип атат дагы. Маселени чечип атат дагы, анан бул кишини дагы жеткизбей аракетин көрүп атабыз. Эми биз жашырып, томолоктоп, бекитип айтпайбыз. Чындыгында ушул кишидей инсандардын катары бар болчу, бирок суюлуп өзү жанагы бир куплеттер жазгандай жер бетинде чындап эле маселе чечүүчүлөр калбагандай, бүт эле жеке кызыкчылыктын кулдары келип жашап аткандай сезилет. Ага далил да ар бир убакыт. Бир нерсесини таң калам да. Мен 2010-жылы колдоп ушул партияга мүчө болоюн деп, анан
жүрдүм эле, аны жанагы Асыран деген досум өткөндө тарыхый сүрөттөр менен далилдеп чыгарып коюптур. Бирок көп жерде мен 2010 бери ушуну колдоп атам деп айтып. Бирок өзүндө жок. Өзүмдө жок. Ал архив алда бар. Архивден анда бар, чыгарып коюптур да. Ошондо студенттик акыл менен мен көп деле мындай баамдап деле кошулуп билбедим эле, бирок адашпагандыгымды бүгүн далилдеп атат да. Ал мезгилде эмнеге адашпаптырбыз? 2010-до 11-де ошол 11-жылкы президенттик шайлоодо Атамбаев Алмазбек Шаршеновичти жарабайт деп чыкканбыз. Мага Ош шаарында борбордук аянтта чыгып, Атамбаевди Ош шаарынын жаштары колдойт. Сиз Кыргызстанда жанагы туруктуулукту алып келесиз деп эки ооз сөз сүйлөп коесуң, сени окууң бүтөрүң менен ишиң даяр деген сунуштар келген да. Бирок тилекке каршы ал мезгилде мен андайдыга бара албайм, анткени менин көзүмдө бул киши татыксыз деп болжолду. Ошол мезгилдеги Хан Кимсанбаев парасатын иштеген экен да бир аз болсо да. Кичине ошол айтып аткан сөздөрүн айрым жерлерин илип айттык эле, жарабастыгын убакыт көрсөттү. Андан кийин Жээнбеков келди, уралап чыгышты. Керек болсо 1486-0 деп добуш беришти. Агитация учурунда көрдүк эмнелерди беттин алдына чыгып алышып, ушу тытмалаганга чейин жетейин дешти. Бирок кечээкиндей башына күн түшкөндө ошол жериндеги 1486 эмес, бир киши чыгып коргоп койгон жок. Демек, айырмачылык ушунда болуп атат, мен колдогондуктун айырмачылыгы. Кеткенден кийин тепкилебей, учурунда жарабастыгын айтып, эскертип, шайлаба бул жарабайт, туңгуйка кептейт, жок кылат деп айтса укпай, элибиз биз укпай, анан алып келип алгандан кийин алып келген учурунда дагы жасап аткан иштеринде мунусу туура эмес деп айтса дагы укпай аралап барып, анан өздөрү кызык жери алып келгендер өздөрү кайра түшүрүп, кийинкисин коюп атпайбы? Кийинкиси келгенде дагы түк жарабайт, койгула десе да болбой, бирок биз ал мезгилде өзүбүздүн акылыбызга толуп турган мезгилде кечээги бүгүнкү бийликте кызылдай калп менен алектенген, аферизмдин туу чокусунда жашаган кишилер экендигин билип, мен өзүм кошо аралап жүрүп айтып жүрдүм элге. Хан Кимсанбаевдин бир эмнеси, мүнөзү катары эме, ал бизге карата жакшылыгы катары мен силерди аяйм. Силер менен чогуу жүргөн жерде чыгып сүйлөбөгүлө. Силерге каршы дагы мен көтөргөн жүктү силер көтөрө албайсыңар. Мага карата куюлган жанагы эмнелерди силер көтөрө албайсыңар. Силердин жүрөгүңөр бат, оорутуп алгым келбейт деп бизди сүйлөтпөй атты да. Анан ал кишиден вариантын таптым дагы, бир жыйыны болуп аткан жерде башталатпы, кийинкисине чуркап кетем дагы, эл чогулуп турган жерден ал киши келгенче сүйлөп калам. Жетишиш керек. Сүйлөп калам, ал киши келип баштайт, мен кийинки жерге кетем, ошол жерде айтып жүрдүм. Такыр жарабайт. Бүт аферисттер келе атат. Бандиттер келе жатат. Кыргызстанды жок кылат деп айтсак, эл кайсы бир сезимдер менен, аябуу сезимдер менен көбүрөөк алектенишип шайлап алышты эле, көрүп атабыз. Баткенде 35-34 кишинин өлүмү ушулардын чечкинсиздигинен, анан мыйзамсыз келгендигинен улам. Кошуна мамлекеттер мындай орус тилинде айтканда признавать этпей, кол салышып, ошол күнү согуш башталган күндөн тартып биз Ошто элдик штаб уюшулуп, бир нече партиянын жаштары ал жерде топтор көп болчу. Эч бир партиянын атын атабай жаштар уюшуп Баткенге өзүңүз билгендей кичине элдик штабтан жана гуманитардык жардам жеткизип жүрдүк да. Мен билем ушул жерде. Ал жерде Баткенде биз барганда элементардык эмне, биз топ элден алып барган эмнени, материалдык гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүп бергенге бир штаб уюшулбаптыр. Бул мамлекеттин дээрлик структуралык жана кризисте жаткандыгын далили катары ошондо дагы бир мен өзү далилденди да. Бул жерде эскерте кетчү нерсе биринчилерден болуп. Биринчилерден болуп, Кыргызстан боюнча биринчилерден болуп, штаб түзүлүп, реакция жасаган биринчилерден биз болдук. Анын автору катары эме кийин айтса мындай жараша берет. Ал киши раматылыкты өтүп кетти. Өзү өтүп кетти. Эми айтып берсем болот да. Рахманразыков агай саат 11:30 мага телефон чалып чыккан. Анан 11:30 ушундай согуш башталды. Кыска убакытта бүткүдөй эмес. Эл качат, алар ачка качат, жылаңач качат, ошого элден жардам топтогула дегенде балдарды чогултсам, биздин балдардан 5 эле келди тилекке каршы, көбү ичинде болуп калып. Анан Ошмуда иштеген Канат деген иним бар.
ошол жигитке чалып эми студенттери бар колунда волонтерлор кылып алып келсең, ушундай согуш башталып берсем, как раз ушул маселеде жанагы Борбордук аянтка баткендик Ошто жашаган бир туугандар чогулуп сүйлөшөлү деп атабыз. Сизге бала жиберем деп, Азамат 20 бала жиберип, ошону менен базардан чогултуп чыгып, анан эл уюшуп барып, бир нече ал жерде партиялардын өкүлдөрү чогулуп, бир нече уюмдардын өкүлдөрү, анан эч бир уюмга тиешеси жок, өзүнчө жарандык эле милдет маткарган деген активист балдар, кыздар келип, жалпы чогултуп ушул алгачкылардан болуп жеткиздик. Эми алгачкы десек дагы ушул жерден ката болуп калышы мүмкүн. Чынында алгачкы жеттик, бирок биздин алдыбызда Кызыл Жарым ай коому. Алар жанагыдай гигиеналык каражаттарды алып барып. Мындай болду да, бирок уюшулгандардын катарында силер биринчи болуп уюшулдуңар. Эми алар расмий буга чейин бар. Алардыкы складтары бар, алардыкы даяр. Аларды даяр. Да, бирок уюшулган катары силер биринчи чогулуп уюшулдуңар. Урматтуу мекендештер, бул жерде жанакы кечээки жакын эле болгон окуя, Баткен окуясы боюнча сөз кетип атат. Баткен окуясында ушул биздин активисттер, Бүтүн Кыргызстан партиясы жана Мадумардын балдары силер эмне кылдыңар, жана башка эмне жеткиздиңер, акыркы күндөр кийин Москва шаарынан, Россия шаарынан дагы бир канча каражаттар которулуп, холодильник жана башкаларына чейин жеткиздик, муздаткычтарына чейин. Бирок аны басмында эле сырттан айтып койдук. Ага токтолбой эле коелу. Бирок бул жерде мындай суроо да. Конкреттүү бир 2 же 3 сөз менен айтсаң, эмне үчүн Мадумаров? Эмне үчүн? Мадумаров эмне үчүн Бүтүн Кыргызстан? Анткени буга чейинки тарых көрсөткөндөй, бир дагы бийлик бутагына келген кишилер же бийлик башына келген кишилер элим дебептир да. Мен бул кишини ошол 96-жылдан бери архивдик видеолорун, ошол мезгилдеги радиолордон, телевизорлордон көрүп келип отуруп, бир да жолу мамлекеттин кызыкчылыгынан сырткары бир иш жасаганын же болбосо сөз сүйлөгөнүн көрбөптүрмүн. Анан экинчи жанагы тастыктоо катары мамлекеттин бир даана ширеңкесин өзүнүн кызыкчылыгына коротпогон Абсамат Масалиевичтин кадры. Андан сырткары бүгүнкү күндө мен өзүм билим берүү тармагында иштеген киши катары, жигит катары айтсам, кат сабаты жоюлган деп айтайынчы, минимум деңгээлде жок эле дегенде. Анткени бүгүнкүлөрдүн кат сабаты да жоюлбай, туура жазууну билбегендер, жазып берсе ошону тууралап окуй албагандар баш боло турбайбы? Же болбосо жанагы акыркы замандын үлгүсүндөгү аппараттарын өчүп калса, таппай калып, же болбосо кайсы бир өлкөдөн бир премьер-министрлер келсе, аны менен саламдашуу сөзү 20 менен көрдүм. 24 секунд, ушунун тегерегинде, 20 секунддун тегерегинде болду да. 4 сап сөз. 4 сап сөздү саламатсызбы, ушул меймандос кыргыз элине кереметтүү Ала Тоо жанагы ак мөңгүсү тиреген Ала Тоолуу жерге куш келипсиз деп мен президент ушул деп айтканга өзүнүн оюнда мүмкүнчүлүгү жок кишилер кагазды окуп берип аткандыгынан улам салыштыра келип, ушул жок дегенде минимум деңгээлин айтайын деп атам да, кат сабаты жоюлган киши президент болсо, биз чындап эле өнөкмөкпүз деп. Эми бул теорияда ушундай, теорияда мисалы үчүн университетке биз студенттерди алсак деле, кимдерди аласың дегенде жанагы аттестаты барын аласың да, аттестаты жогу ал биринчи кат сабаты жоюлган киши деп эсептейбиз да. Бул боюнча Элмирбек дедим го, жана Каныбек Иманалиев дагы жакшы бир чечмелеп бербеди беле. Ар бир келген президенттердин басып өткөн жолу бар, жасаган иши бар, кичине тажрыйба топтогон деп. Жаңы келе турганды айтып бербеди беле. Физкультурник, и то заочный. Высшим образованием деп. И то заочный окуган депчи. Эми ошол себептен бизде эми ал кишинин тагдыры бирок башка иштерге жарактуу болсо керек эле, бирок президентке жарактуу эмес болчу да. Врач, заочник дегендей эле болуптур да. Ушундай. Эми бүгүн бизде мамлекетте мындай болуп атат да. Өлкөбүз шайлоо алдындагы ушундай мен элге да айттым эле да. Мамлекет жүрөгү ооруп атат. Жүрөгүнө дароо операция жасалыш керек. Элим ушунун операциясын жасаталы мынол врач эң татыктуу, тажрыйбалуу десек, жок. Биздикин практикант эле жасаса боло берет. Дедик дагы практиканттын колуна салып берип койдук да. Ар кандай кылып касып көрүп атат. Азыр эми чукуп ар жагынан сайып көрүп атат. Кудай сактасын. Бирок арам жашап атат. Өлтүрүп алган болсок анда
мамлекетти жок кылуу эме Кудайдын бетинен ары кылсын. Жанакы ушул жерден дагы бир сөз кошуп кетейин. Бизде азыр эки адамдын бири эксперт болуп калбадыбы? Азыр соц тармактарда беркинде телеканалдар, дежурный телеканалдар көп го азыр. Мамлекетке иштегендерчи. Алар элдин акысынан алып, бирок мамлекеттин арыгын чыга баратат да. Ошолор жолдон ар кимди кармайт дагы, мамлекеттик ишмер же болбосо эксперт андамдай деп, саясаттануучу андамдай деп айтып коет, бирок чуш сабайчы да, бир айткан сөздөрү бир 5-класстын уровеньдеги сөздөр. Эми биз мындай эле сүйлөйлү, биз бир аз болсо дагы түшүнгөн адам катары. Кыргызстан менен эмне үчүн башка мамлекеттер, мына жөнөкөй жаран катары суроо берип атам да. Эмне үчүн башка мамлекеттер биз менен катташпай атат жана иштешпей атат, сүйлөшпөй атат деген сөз. Эми бул маселеде буга өтө деле көп акылдын кереги жок да. Күнүмдүк эле турмуштук мисалдуу үй бүлөлүк мамилени алып карап бир үй бүлөнү. Ооба. Кошунасы менен болгон эле бир үй бүлөнүн мамилеси. Үй бүлө бар. Бирок ата мыйзамсыз. Басып алган. Апа балдары бар, мисалы үчүн да, ата мыйзамсыз. Эмне расмий балким никеси жок. Же мамлекеттик каттоодон катталган эмес. Басып алган, ошол үйдө коркутуп келдиби же алдап келдиби, ээлеп алды. Күйөөсүн эскилерчи чаап салдыбы? Күйөөсүн чаап салды, ээлеп алды. Анан ошол бузукулук иш аракеттер менен жашап аткан үй бүлөгө кошуналар мамиле кылабы? Кылбайт да. Атасы менен сүйлөшүш керек, бирок сүйлөшө албайт. Сүйлөшө турган ата жок. Ата менен сүйлөшөйүн десең, бар, расмий эмес, мыйзамдуу эмес. Туура. Балдары да мыйзамдуу эмес. Мыйзамдуу эмес. Ортодон бирөө келип, бир молдоке никесин кыйбаган. Анын никеси кыйылгандыгын элге жарыялаган эмес. Ушул экөөнүн мамилеси адал. Мыйзамдап койдум мына мен. Ага эки күбө болду. Ал эки күбө көрүп олтурду деген болгон жок да. Айылда ошол себептен бир авторитеттүү күчтүү билеги жоон бир дос бар да анынча. Ошол ушуну чаап алып коюш керек деп туруп алып келип отурусуп койгондой эле болуп калды. Балким. Мындай суроо да дагы. Кечээ эле Адахин Кимсанбаевдин жанында жүргөн чычкандар, мындайча айтып, крысалар деп коет орусча. Ошолор бүгүн арстан болуп, аларды арстан деп атышат да. Бирок кечээ эле жакында эле узакка узабай эле 1-2 жыл мурда эле ошолор 4 элдик, 5 элдик, 3 элдик болуп туруп Адахин Кимсанбаевдин жанында жүрүп, бийликке өздөрүнүн авторитетин жогорулатыш үчүнбү же кандай бир деңгээлде келип туруп, чычкандай болуп качып туруп, Жээнбековдун жанына барып кире калып, анан кийин ушундай жолдор менен буйтап жүргөн адамдар бүгүн келип мындай иштерге отуруп Кыргызстанды башкарып калып отурушпайбы? Бул бир суроо. Экинчиси, буларды колдогон до конца деген сөз өзү кандай жазылат? Мындайча бир 2-класстын 1-класстын суроосун беричи. До конца деген сөздү мындай жазылышын билесиң да? Ушуларга жана кат маселесинде дагы үйрөтүш керек болуп атат. Мен Facebook'та кайра-кайра айтып атам. До конца деген сөз жаза албаган адам өздөрү тупой десем, алар өздөрү түшө алып атат да. Ушул боюнча оюң кандай? Алар эми О менен Анын айырмасын билбесе, аны жазып берип жатып далилдештин деле зарылчылыгы жок, анткени алар баары ошентип көрөт да. А деп көрөт. Оозунан эме чыкса ошол жазыш керек экен деп ойлошот да. Ошого айласыз күлөсүң, айласыз эмнен берки айланчыктап аброй көтөрүп кайра ары бери кеткендер, бул кыргыздын күйүтү ушул да. Бешенесине бүткөн арман ушул. Анткени ушундай топ бизде тилекке каршы түзүлүп калды. Жеке кызыкчылык үчүн бүгүн ага көчө коет, эртең ага көчө коет, кечээ башкада болчу, ушундай бир жолун таап эмне кыла коюшат да, ошону менен жеке кызыкчылыктарын улантып, алар жөнөкөй эле ден соолугунан жабыркап калса, биздин мекенде дарыланбайт эмес себептен. Себеп алар бул мекенде ал системаны түзбөй, тескерисинче талкалап жеп аткандыктарын өздөрү билет да. Бул жерде алар татыктуу медициналык кароодон өтпөстүгүн билишет, анткени аны алар өздөрү талкалап, өздөрү курбай, кылбай, жасабай жүрүшүп атпайбы. Ошол себептен четке учуп барып, кайра-кайра 3-4 жолдан барып ден соолугун каратып келишет. Анан алардын ден соолугу дагы, же болсо алардын жаны дагы карапайым элдики бул жан эмеспи. Ошол себептен биз
аңдабай атабыз да көп. Элибизде эле кээде ушул жактарын ойлонуп, кече эле ит мингизген кишилерди бүгүн кайра алдына келсе, кичинекей сөөгүн көтөрүп, шорпосун көтөрүп, кайра ошолорго уралап көтөрүп коюп атабыз дагы, анан 5 жыл арманын айтып атабыз да. 5 жыл туура айтышат эл. Туура баамдашат, анализди туура кылышат. Профессионал болуп калды. Себеп биздин элди алдай берип, алданып, көнүп, анан ким алдап аткандыгын бат эле түшүнүп билип алышат. Бирок шайлоо күнгө келгенде эле жанакы маселени бүтүрүп коюшат да. Кечеги күндө Адахин Кимсанбаевичтин ар бир шайлоодо артынан бир жанакындай орган адамдары бар да, артынан күчүккө окшоп, алар Мадумаровдун артынан сөөк байлап койгондой артынан аңдып, жугундусун качан эмне кылар экен, каяка басат экен, ошол боюнча артынан кууп жүрүп, жанакындай жетим жүгүрүктөр деп коебуз го, иттер деп коебуз го. Ошондойлор аңдып жүрүшөт, басып жүрүшөт, артынан жүрүшөт. Кече эле жакында Facebook'тан көрүп калдым. Бир ошого окшогон эле бала, толук мындай бир аз чала спортиге окшойт. Атыны дагы мындай эстен чыгарып атат. Мындай башында токмок жеп жүргөн баладай, мындай мынтип анан кийин бир аз чындыгында мойнунан бирөө жип менен байлап алып эле тартып жүргөн бульдоктой да. Ошол көкме, андан башка да аты менен атаганга мүмкүн эмес. Көкме деп койсок деле болот. Ал ошол Адахин Кимсанбаевичтин үйү деп үйүнө чейин тартабыз деп аракет жасап, элди мындай башка бир ураандар менен чакыруу менен айтыптыр. Эртеңки күндө Адахин Кимсанбаевич баштаган жана башка саясатчылар баары биригип сырттан тимел акчалар которулган Кыргызстанда бир чоң ажиотаж кылам деп атат, төңкөрүш кылам деп атат. Урматтуу кыргыз элим, ойгон кыла анан кийин деп ушундай сөздөр менен чакырыптыр. Ошого окшогон дөдөйлөргө мындай кандай баа бере аласың? Аларга акча каяктан которулат? Акчаны ким берет? Ким сөөк таштайт аларга? Сөөктү ким берет? Эми биринчиден жазаларын Аллах берсин. Экинчиден жараткан Аллах буларга кичине эс акыл берип, ушул туура эмес кылып аткан иштеринен кайтарып, нормалдуу адамдардын катарын толукташын насип эткен болсун. Мен жакшылык тилейм да аларга. Анан экинчиден жанакы аюу сезим менен карайм. Алар бечара байкуштар бизге же Адахин Кимсанбаевичке же ушул акыйкат адилет жолду карманайын деген улан кыздарга эмне деген сөздөрдү айтып аткан болсо, демек кайдан булар мындай каржыланып атат, андай деген жалалар жаап атпайбы? Өздөрүндө ошол процесс жүрөт да. Өздөрүндүкүн ушундай буларда болуп атат деп айтышат. Себеп жок нерсени өзлөргө таңуулап атат. Таңуулап айтып коет да, эл аны түшүнүш керек. Демек өздөрүндө ошондой депчи. Ал жашырганда эмне? 50дөн ашык группаны ачып алып, түрмөдө жатып мен революция жасадым деген айтып жүргөн кишинин 50-сүнүн бири болушу мүмкүн. Же болбосо жеңебиздин жанакы акча төлөп кезинде 5-этажга алып чыгып, катар 17-син отургузуп алып сүйлөтөбүз, жанакы фейк маалыматтар таратабыз деп ар бирине доллар, миңдеген долларды төлөп жасатып аткандардын бири болушу мүмкүн. Кыскасы ушул бирөөнү каралап, бирөөнү жамандап, ошонун арам акча таап, баласын багып, же өзүн багып, ушул жанакыдай бүлдөйт моюн ары бери созгонго мүмкүнчүлүк кылып жүргөндөрдүн бири да. Бирок адашышат да, буга чейин Атамбаевда деле ошондой болгон. Бирок мынчалыкка жеткен эмес. Акаевден бери болуп келген өзү. Жээнбековдо деле ошондой болду, Акаевдо деле ошондой болду, Атамбаевдо деле ошондой болду. Жээнбековдо ошонкендер менен достор. Достошуп калдык да бүгүнчү. Алар азыр сөз айтпайт. Уялат. Ооба, ошондой болгон экен депчи. Булар деле ал күндөр келет. Бирок мен ушул жерден аларды күнөөлөгүм келбейт да. Эми башка тараптан же өнөрү болбосо, же билими болбосо, же кат сабаты жоюлбаса, акыры бир курсакты багыш керек да. Анан көрүнгөн жерди жалап, көрүнгөн жерге эмне кылып шыбап, ошол менен мээнет кылып
курсагын багайын деп аткан болсо керек. Ушуларды жалдагандарга жараткан жазасын берсин же жараткан ушуларга кичине жанагы диний термин менен айтканда хидаят берсин да. Ошолор эстеш керек, ойлош керек. Бул бийлик түбөлүктүү эмес экендигин. Кыргызстан практикалап атат, эң узагы 15 жыл. Бул биринчи тарых. Аскар Акаевич кетти. Кыргызстандын бир уч топурагына зар болуп четте жүрөт. Баласы өлгөндө топурагын мекенинин топурагын алып келип көмө алган жок. Мындан өткөн азап жок. Азап жок. Андан кийинкиси эркиндикти самап, бүгүн бир бакыйга мамлекеттин президенти болуп, кезинде адашууларынан улам, бүгүн түрмөдө отурат. Андан өткөн азап барбы? Андан кийинкиси бүгүн кол астында турган бийлигин бийлеп эптей албай, бүгүн көрүнгөн жерге чакырса, костюм шумак калпагын кийип, айласыздан ичетин жеп карап жүрөт. Мындан өткөн азап барбы? Булар дагы түшүнүш керек, ошолордун кейпин кийип калбастык үчүн бүгүн эс акылына келиш керек. Эми жараткан Аллах ушунчалык кечиримдүү зат, пендеси кайда бармакпыз? Мен ойлойм да, эгер бүгүн ушулар жолунан кайтып, биз туура эмес кылып атыптырбыз деп кечирим сураса, кечиримин Адам Эксенбаевич берсе керек менимче. Анан элим деле берсе керек булардын жанагы биз ушундай туура эмес жол менен эптеп бийлигибизди сактап калыш үчүн, же эптеп бийликке жетип келиш үчүн да жетип келиши келди, бирок мындан ары да сактап калыш үчүн атайып ушул кишини каралап олтуруп аброй чогултап жок, тескерисинче алтындар аброюн кетирип атышат. Биз эмес, эл айтып атат булар болбой калды депчи. Биз го башында болбойт деп айткан элек. Азыр эл болбой калды деп айтып атышат. Болбой калгандыгын эл сабыры түгөгөндө кай жака кантип көтөрүп чабаарын эл өзү билет жакшы. Ошол себептен эстери барында этегин жыйышып, заказ кылып аткандар, буйртма жасап аткандар эртерээк эс акылына келип, бул бийлик дагы келер кетерин, кийинки бийлик келгенде өздөрүн кандай тагдыр күтүп калаарын ойлонуш керек дагы. Эң негизгиси мамлекеттүүлүктү жок кылып албайлы, андан көрө эс акылы жеткендерге өткөзүп берели деп жете турган болсо бали дейт элем. Тескерисинче бийликти өткөрүп алгандарды эмес, өткөрүп бергендерди мен колдоп чыкмакмын ошол күндө. Ошолордун тарапташ болуп калмакмын. Автоматтык түрдө. Анткени муну кылыштагын эрдик. Эмне деген эрдик? Жоголуп бараткан мамлекетиң сактап калып атасың. Чачылган элиңди жыйноого мүмкүнчүлүк берип атасың. Адилетсиз коомду, адилеттүү коомго баштап кетүүчүлөргө сен мүмкүнчүлүктү берип атасың. Ошол себептен андай жолго эрки жетип барышкан болсо, мен балиде ошолорду тарабына өтмөкмүн. Алар менен чынында жакын бир мамилени түзүп алып, бүт Кыргызстанга, бүт элге, бүт дүйнөгө мындай мүмкүнчүлүгүм жетишинче жарыялап турмакмын да, үлгүнү ушундай алыш керек. Түшүнүктүү. Мындай да мурдагы 2020-жылкы 4-октябрга келсек. 2020-жылы 4-октябрда болгон шайлоодо, Москвада элем. Кыргызстан колдоду деген мекенчил партиясы кийинки президенттикте Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев ал убакта 7%га жетпей калган. 6,1 Андан кийинкиси эмне үчүн ошончону баары болуп кетти, эмне болду, аны баарын билебиз, аны айтыштын кереги жок. Бирок бир эле нерсени айтайын. Мен ошол 6,97% ушундай бирдемке 100-97% чындыгында күйгөн адамдар деп эсептейм да. Реалдуу түрдө Садыр Жапаровго ишенген адамдардын саны ошондо болгон. Бирок андан кийинки өскөн сан бүт бар калп, бүт бар жалган. Жасалма. Ошондой эле ошонун артынан азыркы күндө за Садыр Жапарова, за бирдемке биз Садыр Жапаров мененбиз деп жүргөн площадьта менин өзгөндүк акелерим ыйлап, жанагы ырчы тамада бирдемке акелерибиз бар. Ыйлап өңгүрөп жеңдик, айланан кыргыз элим биз уттук деген калп мээримдүү сөздөр менен ошолордун баардыгы после келгендер да. Ага чейин алардын бири да шайлаган эмес.
бул сөзгө? Шайлаш эмес, башына күн түшүп, акыйкатсыздыктан, адилетсиздиктен камалып отурганда бир ооз сөз ачып айтылбагандардын кишилер менин досум эле деп ошол кезде парламентте депутат болчу ошол кишилер. Эми жөнөкөй карапайым элди тамадан мындай эле коелу. Жогорку кеңеште депутат болуп олтуруп, досум эле деп чуркап президент болгондо келгендер камакта отурганда расмий трибунасы бар болчу. Жогорку кеңештен анын ишин мыйзамдуу жанакы тергелишин көзөмөлгө алганга мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Депутаттык комиссияны түзүп алып туруп, өз алдынча парламент анын ишине кийлигишүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Бирок ошол жерде суу жүрөктүк менен коркуп олтурушуп, эч нерсе жасай албай, жеке кызыкчылыктары кыркылып калышынан коркуп, ал кишиге бирөөсү барган эмес. Анан эми сотторун деле архивдик видеолорун көрсө 30 киши катышкан сот болгон эмес эч убакта. Анан кийин эле ошол жерден бир пайдалана кетишти дагы, жанакы бул үмүт уурдады деп айтам. Анткени үмүт өлдү, үмүттүн өмүрү дагы, анан элдин үмүтү дагы ошол уурдалды. Ошону менен алар элдин аял сезими үмүт реалдуу болбой калды. Үмүт реалдуу болбой калды. 6% 100-990 ары берисиндеги эл чындыгында алар чындап үмүт менен шайлашкан. Элде мен элдин арасында ошол мезгилде сүйлөшүүлөрдөн айрымдарын айткым келет да. Бир үй бүлөдө 3-4 шайлоочу болсо шайлоочу, экөөсү бүтүн Кыргызстанга берели, экөөсү мекенчилге берели. Ушул эки партияны алып чыксак, Кудай кааласа биз туура жолго түшөбүз деген үмүттөр бар үй бүлөлөр сөзүн айтып жүргөндө кезиндечи. Бирок алардын ошол экөөсү туура тандоо кылса, экөөсү туура эмес кылгандыгын, же төртөөсү адашкандыгын, бүгүн мисалы үчүн кейлери үй бүлөсү менен бул сапар мекенчилди колдоп чыгалы деп көп үмүттөр менен чыккандар болду да. Ошолордун тилек каршы үмүттөрүн булар мактаган жок. Бул жерде мисалы жанакы айтып атпаймынбы, 6%, 6,5%дын тегерегинде элди чындыгында Садыр Жапаровго деп чуркаган эл жана ошонун активисттери менен мен досмун да. АКУК дос болуп жүрөбүз, жана башка дос болуп жүрөбүз. Катташыбыз бар да. Бирок аларды мен реалдуу сыйлайм да. Себеп дегенде алар өздөрү күбө. Мен Москвада жаш активист болуп жүргөндө Садыр Жапаров 50 жашын белгилешкенде Москвада. Мекенчил уюму болчу ал убакта. 50 жаштыгында биз сүрөт, картинка жанакындай тулпар аттын сүрөтүнү мындай биздин команданын атынан мен балдарды ичип алып барып, кыздарды ичип алып барып, мен барып куттуктагам. Мен ошол жерде дагы айткам аларгачы. Кудай буйруса Садыр Жапаров ушундай тулпар болуп чыксын ал жактан. Кудай буйруса ушул күндөр жеткизсин. Силердин да мээнетиңер, биздин да мээнетибиз акталсын деп бири-бирибиз менен. Керек болсо 4-октябрда өздөрү күбө. Мекенчил партиянын чындыгында дакансалардын түп мындай түү болгон, сөңгөгү болгон, тамыры болгон адамдар менен мен келишим түзүп, ал жакта биргештешкенбиз. Шайлоодо 4-октябрда. Шайлоо күнү алар пароктон өтпөй калганда биз аларга көңүл айтып, керек болсо биз добушубуздан жардам бергенбиз. Биз келишим түзгөнбүз. Биз пароктон өттүк. Ошон үчүн мен алар менен бетме-бет отурганда дагы деле айтып неме кыла берем, алар өздөрү деле күбө айтат. Эми бүтүн Кыргызстан партиясы жана Мадумаров эмне үчүн адамдын башына, же болбосо бийликтин башына кайгы түшүп, бийликтин башына азап түшкөндө гана коргой келет дагы. Булар ошо коргогон адамдар бийликке келип калса, ушундай жетим жүгүрүктөрүнө же болбосо ушундай жем берип, сөөк берип, жана жугунтукорлоруна фас деп кайра Мадумаровду тепкилегенине мен эч мындай акыл эсим оюм жетпейт да. Мадумаров, Адахин Кимзанбаевич жана бүтүн Кыргызстан партиясынын адамдары, балдары жаман болсун деп жамандаган жери жок. Мен ушул күнгө чейин көрүп келем, айтам. Эч ким жамандаган жери жок, болгон айыбын айтып атат. Эмне үчүн айтат? Ишинин айыбын. Эмне үчүн айтат? Ал президенттик статуста турат, Кыргызстанды башкарып атат деген деңгээлде айтып атат да. Анын бардыгын бул жакта фейктер, троллер, боттор жанакындай өздөрүнүн командалары бар эмеспи? Ушул минутта жамандатат, давайте фас чыгаргыла жазгылайм деген.
ооба. Ушулардан биз кыргыз эли айрылабызбы же ушулар менен кошо жашайбызбы? Эми арылабыз. Үмүтсүз бул бир гана шайтан. Анткени бардык нерсе элдин колунда турат. Эл гана бул жанагы конституциялык укугу катары пайдаланууну эл үйрөнгөндө биз мындайларды кутулуш эмес, жакындатпайбыз. Келбей калат. Ал качан шайлоолордо ушул мыйзамдуу укугун пайдаланып, өз эрки менен татыктуу тандоону жасап берген болсо, бул минуталык иш. Кезинде бир эр азамат, жанакы бир баатыр генерал болса керек, менимче генералдыкты албады беле. 5 секундта өнүгөбүз дебеди беле. Ошол 5 секунд ошого да ишенген элибиз да. 5 секунду кайда, бүгүн ал кайда. Да, өнүккөндүр, өзү өнүктү. Кичине телефондор өзгөрүлдү, машиналар өзгөрүлдү, үй-жай өзгөрүлдү, бирок мекен, эл журт ошол бойдон эле калбадыбы. Ошого жанакы эл журт ошол 5 секунд эле кыска, 5 эле секунд ойлонуп туруп туура тандоону жасап бере турган болсо, андайлар кадам баспайт. Биз ушул жерден кыркмакпыз да. Такыр эле кыркмакпыз дагы. Чыныгы мекендеп күйгөн жүрөгү барларды, материалдашып кетпегендерди, жан дүйнөсүн ушул чыныгы элге, жерге арнаган кишилерди тирүүсүндө пайдаланып, мындай өз доорунун көйгөйлөрүн чечтиртип, иштетип калмакпыз. Тилек каршы өмүр деген ченемдүү нерсе, өлүм жаш каарысына карабайт экен. Алып кишилерди, мисалы үчүн Чубак ажы устазыбызды алып кетти. Акылына, баралына келип турган кезде өлкөбүздө эмес, дүйнөдө, анын ичинде жанакы Орто Азия ичиндеги диний маселелерде кай жерде чыкса, бир сөз менен, бир турмуштук мисал менен маселени чечип койгон акылына жеткенде ал киши кетти. Комуздун бир кылын кыймылдатып олтуруп, бүткүл акыйкатсыздыкты 2 сапырга салып туруп, элине түшүндүрүп берүүгө мүмкүнчүлүгү жеткен Элмирбегибизди кетирдик. Андан кийин ушул жанакы жөө басып, бүт Кыргызстанды кыдырып, бар мүмкүнчүлүгүн сатирага кошуп дагы, жөнөкөй кара тамга, кара сөз менен дагы, ырга айлантырып жазып дагы айтып көрдү. Ал киши да кетти. Анан эми бүгүн эсибиз барда бир андай кишилердин катарын улап, ушул максатташ, тилектеш болуп, бир мекенге кызматты чын эле кылайын дегендерди бүгүн биз колдоп алып турган болсок, анда Жириновскийге окшогондор кайра мүмкүнчүлүк бербейт бизге. Бар. Өнүк, башыңан бутуңа туруп ал эртерээк дебейт. Кечеки Кудай сактасын, сырттан душман кол салса, 2 саатка туруштук берип, ок атып турганга мүмкүнчүлүгүбүз жок экен. Мен ошол күнү Оштон бир спринтер жүк алып бара жатып, жолдо бузулуп калган 2 БТРди көрдүм. Баткен менен Оштун аралыгы 325 километрдин тегереги. 325 километрге жетпеген БТРиң жеткенге чейин Баткениң жок деген сөз да. Ошол себептен Кудай анын бетин ары кылсын. Эгер биз бүгүн түптөлүп калбасак, анда эртең кеч. Анан жанакы сиз туура айттыңыз. Учурунда жасап аткан иштеринин туура эместигин, муну менен мамлекетке эбегейсиз чоң зыян алып келип жаткандыгын айтса, айткандын ооз жаман болуп атат дагы, душман көрүп атат да. Булар жамандайт эле депчи. Биз жамандабай атабыз айырмаланып. Биз проблеманын кай жерде жаткандыгын көрсөтүп берип, жардам берип атабыз. Мынол жери туура, мынол жери туура эмес деп даяр шпаргалканы берип атабыз. Жанагы планшеттин кереги жок. Ошо биз угуп алып эле жасай берсең деле болот, бирок ага эрки жетпей, буту колу тушалып байланып олтурбайбы? Коррупционерлердин баары айланасын тегеректе болгон, анан өзү деле абат эмес. Ушундай болуп атат да, ошого биз элим буйрса алдыда дагы сыноолор жок эмес. Коюлуп атат, мисалы үчүн жогорку кеңештин шайлоосу ноябрга 28-ине деп атабы. Буйрса ошол күндөрү татыктуу тандоо эле кылып бере турган болсо, оңолуп кетүүгө мүмкүнчүлүк өтө көп. Анткенде мамлекет өтө ыңгайлуу жерде жайгашкан. Биздин мамлекет өтө ыңгайлуу жерде жайгашкан. Ресурстар, жаратылыш ресурстары ошончо Кудайым бизге чындыгында байлыкты аябай эле бериптир да. Бирок бирөөсүн да пайдалана албай жатпайбызбы? Пайдаланалы деп жаткандарды дагы
бул тигиники ага кетпир буга кетпир деп калпты айтып отуруп кум төрдө мынча алтын бар, кашыгыңан баштап туалетиңе чейин алтын болот деп отуруп мүмкүнчүлүгү келип ошону калчай турган кези келгенде эч нерсе калбай калыптыр, алтыны эми курук жанакы жерди карьерди эмне кылмак элек дегендей кылып алдап чыгышпадыбы. Андан сырткары жанакы Мегакомду кезинде алтын жумуртка тууган ишкана эмнеге муну сатышыбыз керек деп катуу каршы чыгып бүгүн сатыкка коюшту. Мунун бардыгы мамлекетке карата алардын өнүгүү ниеттерин жок экендигин далилдейт да. Болгону муну бизге Замирдин оозунан айтылып жаткандыгы үчүн же Мирлан акенин оозунан айтылып жаткандыгы үчүн кабыл алгыңар келбей турган болсо, өзүңөр акыл жүргүзүп эле ошо кишинин айтып аткан күндөрүн, историялык жанакы видео материалдарын көргүлө, тарыхый бүгүнкүсүн көргүлө, дагы салыштырып эс акылдуу жандын баарына айдан ачык көрүнүп турбай беш кол көрсөткөндөй эле. Анан акылга алчагыла дагы биз сыяктуу айтып чыккыла. Биздин деле ага каршылыгыбыз же болбосо кызганган жерибиз жок. Кана эле биз дагы жакшы сөз айтканга тилибиз бар. Мисалы үчүн бирөөнү мактап бер деп айтыңыз эле. Ал мактоого татыктуу боло турган болсо, мен укмуш мактайм. Жакшы айтканга мен сөзүм азыркы буга чейинки чындыктарды, оор тилекке каршы акыйкатты, бирөөлөрдү каралоону, жамандоону, жаратканга да жакпаган иштерди талкуулаганга караганда, мен бирөөнү мактап, маарканып, азамат биздин келечекти куруп атат деп айтканга сөзүм өтө көп. Тилек каршы ага ылайыктуу болбой атпайбы? Ошол себептен биздин дагы айтчу жакшы сөздөрүбүз бар, бирок жакшы сөзгө татыктуу болуп, татыктууну тандап беришсин элим. Кудай кааласа, жакшы күндөр алдында. Түшүнүктүү. Урматтуу мекендештер, бизде мындай саатыбыз чектелүү болчу, өзүбүзчө биз 1 саат деп коюп алдык элек. Азыр сааттын убактысына канча убакыт болду? Же сааты көрүнбөй атасында? Замир мырза, бир ушундай сыртта жүргөн мекендештерге, аз биздин көпчүлүгү сыртта жүргөн мекендештер көрүп атат. Акыркы кыскача сөзүңүз, кайрылууңуз жана эртеңки болгон шайлоого кайдыгер болуп аткан элге кайрылуу. Сөзсүз бул кайрылууларды буга чейин жасап келгенбиз, мындан ары да жасайбыз. Анан бүгүн да Кудай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жасаганга мүмкүнчүлүктү пайдаланалы. Урматтуу мекендештер, четте жүргөн жана биздин касиеттүү мекенибиздин ичинде жашап аткан элибиз, эртеңки дагы кыргыз элибиздин башында турган саясий сыноодо туура тандоо жасоо менен бирге келиңиздер бир акыйкат жолду тандап бергенге бир жан үрөйлө. Анткени буга чейинки шайлоолордун баардыгы плас акчага, топко, мисалы үчүн шорпого балангандыктан биз тентип эле кетип атабыз да. Дүйнөдө бизден өткөн жанакы бат бийлик алмаштырган, анан бат туруксуздукка кептелген эл бүгүнкү күндө жок. Алар кезинде болгон, бирок ал убагында алар багытын түзөп калышкан. Ошол себептен биз дагы багытыбызды түзөгөнгө мүмкүнчүлүктүн баары түзүлүп турган кез. Болгону биз ар дайым жана бир сөзүңүздө мен маани берип, кийин айтам да айтпай калыптырмын. Үй айланасына келип жатып, кимдир бирөөлөр ушундай бир чакырыктарды мыйзамсыз жасап атат депчи. Андай жолду тандаганыбызда биз эбак калып коймокпуз. Мен ачык айтайын ушул жерден. Эгер биз андай мыйзамсыз жол менен бийликке жетебиз дегенде эбак калып коймокпуз. Ак үйдү өрттөп, көчөдөгүлөрдү аткылап эмес, андан башка эле жолубуз менен алып коймокпуз да. Эс акылдуу эле жол менен. Бирок биз мыйзамдуу жол менен келели деп атабыз да. Болгону ручканын учу менен туура тандоону жасап бергиле, иштеп беришти биз көрсөтөлү деп атабыз. Болгону биз аны элден акча берип, айырмасы же бир жумуштарды кепилдик берип, нол жерге отурасың деп содалашып бөлүшпөгөндүктөн улам жетпей келебиз. Акыйкат жол ушундай татаал оор болот экен, бирок бул күндөр дагы алыс эмес. Жакын күндөрдө Кудай кааласа насип эткен болсо элге, жерге кызмат кылуу мүмкүнчүлүгүбүз келет. Ал үчүн ушул четте жүргөндөр дагы, ичте жүргөндөр дагы татыктуу тандоо жасап бериңиздер. Четте жүргөндөр мүмкүн болушунча жанакы мыйзамдуу укукту ал жакта жүргөндүгүңүздөргө байланыштуу уюштуруп бербей, шайлоого шайлоочу катары жанакы укугуңуздарды пайдаланууга тоскоолдуктарды жасап, жанакы шайлоо участоктарын аз көлөмдө уюштурушуп, көпчүлүк мигранттар убактылуу иштеп жүргөн мекендештери шайлай албай калып атпайбы? Мүмкүн болсо келгиле бир жолу.
мекенге келип шайлап бергиле. Ушул жерде ал жактан мүмкүнчүлүк бербесе эгер ал жака бербесе ушул жерге келип шайлап бергиле. Ал жакта тапкан же ал жактан келип ора болгон 20-30-50 миң акчаңар ушул жерден табасыздар. Эселеп табабыз. Эң негизгиси эмне? Атанын мээримине, эненин мээримине тойбой чоңоюп аткан балдарды кучагыңарга аласыңар. Маселе ошондон өткөн бакыт барбы? Эгер биз ушул нерсеге жетише турган болсок, бүткүл дүйнөдө жүргөн кыргыздарды мекенине кайтарып алып ушул жерде бир чоң үй бүлө катары жашоо мүмкүнчүлүктөрүбүз толтура. Анткени мамлекет уникалдуу ушундай өлкөбүз. Жана Менделеевдин таблицасындагы эмне деген кембеликтер бар болуп жазылган болсо, ошонун баардыгы бизде жамырап жатат. Болгон иштеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүшкө гана керек, ал үчүн адилеттүү бийлик орнош керек. Түшүнүктүү. Самир мырза, бул жакта комментарийлер бизде аябай көп. Комментарийлерди мындай бир сыйра карап, өзүм карап турдум. Бул жерде жанагы эле көпчүлүк жактоочулар жана башкалар кирип башкача сөздөр менен сүйлөп, уят сөздөр менен сүйлөп атат. Мындай реалдуу суроо жок. Реалдуу суроо берип болуш үчүн булар до конца деген сөз жазып алып үйрөнсүн, анан кийин суроо беришет го дейм. Анда эмесе, урматтуу мекендештер, урматтуу сыртта жүргөн мекендештер, убактылуу иштеп жүрөсүздөр, бирок кайдыгер болбоңуздар. Биздин чакырык жанакы эле сатылбагыла жана сатып албагыла добушуңарды. Ошондуктан достор, керек болсо үй бүлөңүздөргө бардыгына бирдей ураан чакыруу менен айттыңыздар. Сатылбайлы жана добушуп сатпайлы. Бизде конокто болду Замир мырза, активист, көптөн бери саясатта жана коомдук иштерлерде көп иштерди аткарып жүргөн жигит. Мен силер менен болдум, Мураимов Мирлан. Урматтуу достор, сиздерге жакса, сиздер дагы ушундай эфирлерди көргүңүздөр келсе, бизде мүмкүнчүлүк бир аз гана бар. Мындай сиздер үчүн профессионалдуу түрдө көп нерселер жасай албайбыз. Колубуздан келген нерсени жасадык. Сиздер менен ой пикир бөлүшкөнгө аракет кылдык. Жөн гана жатып алып, жөн гана жашап, жөн гана макул болуп бизде жашап жүрө берсек болмок. Бирок биз кайдыгер болбостон бир аз болсо дагы өзүбүздүн колубуздан келген жардамыбызды берели деп, өзүбүздө болгон опытыбызды бөлүшөлү деп сиздер менен эфирге чыгып атабыз. Сиздерге жакса достор, лайк басыңыздар, бөлүшүңүздөр жана комментарийга жазыңыздар. Биз сиздер менен бат-бат жолукканга аракет жасайбыз жана конокторго ар кимди алып келип чакырып сүйлөшүп, ушундай темаларда сүйлөшкөнгө Кудайым өзү жардам берсин. Рахмат Замир келгениңе. Ийгилик барыбызга, урматтуу мекендештер.